Саламатсыздар, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо таңкы бурулуштун негизги маселесинде студияда Талайгүл Чабдарова жана Расул Багышбаев, эфирдин режиссеру Чынар Асылбекова жана эфирди Фейсбукка трансляциялап жаткан Бермет Камбарбекова. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биздин Кыргыз өлкөсүндө, Кыргызстанда бир кайгылуу окуя болду. Албетте, Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев агайыбыздын бул дүйнө менен кош айтышы жалпы кыргызстандыктар үчүн өтө чоң мындай бир кайгы десек болот. Өзгөчө өлкө тарыхында өлкөнүн коомдук саясий, маданий, адабий турмушунда өтө чоң мындай бир орунду ээлеген инсандан кыргыз эли айрылып отурат. Биз ушул багытта сөз кылалы дедик. Бүтүндөй бир доор арабыздан кетти. Азыр бардык кыргызстандыктардын арманы көкүрөккө батпай турган чагы, баатырдык өмүр сүргөн кыргыз легендасын биз түбөлүккө өмүр сүргөн мына ушул Бексултан Жакиевди эскерели деп турабыз. Студиянын мейманы белгилүү адабиятчы, филология илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги Садык Алахан. Кош келиңиз. Саламатсызбы? Бар болуңуз. Садык Алаханович, мынакей баатырдык өмүр сүргөн кыргыздын залкары Бексултан Жакиевди бүгүн кыргыз эли түбөлүк акыркы сапарга узатат. Кече суук кабар жалпы кыргызстандыктардын мындай бир жүрөгүн оорутуп, орду тогуз оор жоготууга туш болуп отурабыз. Бүтүндөй бир доорду жараткан адамды жоготуп отурабыз. Бексултан агайды азыр эскерүү сизге дагы абдан оор болуп турса керек. Албетте, саламатсыздарбы, кымбаттуу радио угуучулар. Чынында эле ар бир улуттун белгилүү бир мезгилде таянар тоосу, мындай бир ориентир тутуп жашай турган залкарлары болот. Бексултан агабыз эгемендик жылдарда дал ошондой бийиктикке көтөрүлгөн инсан болчу. Албетте, чыгармачылыгы ошол 50-ж жылдардын соңунда 60-ж жылдары башталган менен анын коомдук аброю, нарт насыл күткөн аксакалдыгы, мындай бир элди жакшылыкка, ыймандуулукка, мекенди сүйүүгө, мындай бир элдин элдигин, кыргыздыгын сактоого үгүттөгөн, баскан турганы калабат аксакалдык жылдары ушул эгемендик жылдарга туш келди. Албетте, жогорудагы сөздөрдү мен бекер айткан жокмун. Анткени Бексултан ага ушу адабиятка жаңыдан келген учурунан баштап мындай бир түз жүрдү десек болот да. Түз жүрдү дегенде элге үлгү болгон инсан болуп жүрдү. Чыгармачылык жагынан болсун, жүрүш турушу жагынан болсун, элге кызмат кылуу жагынан болсун, такай бир калыпта зыңгыраган боюнча жүрүп, ошол аксакалдык курагына жетти. Ошол баарыбыз мындай бир үгүт алып, насаатын угуп, анан мындай бир баскан тургандан тарбия алган мындай бир кемеңгерлик жашты өтөдү да соңку жылдарды. Анан айрыкча Бексултан ага жөнүндө айтканда, албетте бүгүн көп нерсени эскерсек болот. Биринчи кезекте Бексултан аганы элдик киши кылган нерсе бул анын албетте чыгармачылыгы. Чыгармачылыгы ошол элдин элге арналган, элдин көйгөйүн айткан, элдин элдигин тактап берген, анын көркөм табытын калыптандыруу, эл кайдан чыккан эл, эмне болгон эл эле, биздин турмушубуз кандай жолду басып өттү дегенди көркөм картина кылып, элге тартуулаган чыгармалары менен калктын кишиси болду да. Ушул жагын эң башкы орунга коюшубуз керек. Албетте, мында бизге биринчи кезекте эле Бексултан аганын ошол 23 жашында, 23 жаш деген эмне азыр жогорку курстун балдары мындайча айтканда, ошол 23 жаш курагында жанагы атанын тагдырын жазып, анан ал өмүр бою ушул кыргыз сахнасында мына канча жылдардан бери 59-жылы болсо, мына азыр мына нар жагынан 41 жыл, бул жагы 62 жыл. 62 жылдан бери кыргыз сахнасынан түшпөй келет. Мурдагы Союз учурунда көптөгөн сахналарга коюлган, театр журналына, театр деген жана чоң журналга которулуп чыгып, боордош элдердин, ал учурда ошондой деп сүйлөнчү, боордош элдердин
Прибалтикадан баштап Камчаткага чейинки областтык, республикалык театрларга коюлду. Ал эми өзүбүздүн кыргыз театрынын тарыхында 500 жолудан көп коюлган жалгыз ушул атанын тагдыры. Ошону бул деле мына 80 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында ошондой эмес цифра чыккан. Андан бери бул канча жолу коюлду. Демек, бул уникалдуу чыгарма десек болот. Ошол башталган деле мындай бир Бексултан ага анын ошол 23 жашта экенине карабай, ушу театрдын спецификалык өзгөчөлүктөрүн мыкты билгендиги, драмалык чыгарма анын өзүндүк бөтөнчөлүктөрү кандай экенин ичкериден билгендиги көрүнүп турат да. Башталган деле ошол тиги келиндин, тиги менен Акылбек Аксакалдын келинин, Зуранын ички ой толгоосунан башталат да. Эмне кылсам, кантип кетип калам, кетип калганда булардын күнү кайсы эмне болот, баласы согушта кайтыш болсо, уулум алып кетип калсам эмне болот деп сахнада отуруп алып, иш кылып, анан ушуларды айтканы отурган элди дары өзүнө тартып алат да. Андан жана эме Акылбек Аксакалдын үнү чыгат. Балам, эмне деп атасың? Биз кантебиз? Биздин көрөр күн эмне болот деп ушундай бир башталган деле залды дагы көрүүчүлөрдү, анан кийин бүтүндөй мындай бир угуп отургандарды, көрүп отургандарды өзүнө тартып алган психологиялык чыңалуу менен башталат да. Психологиялык чыңалуу менен башталат. Андан ушинтип жүрүп отуруп, мында баарыңар билетсиңер, эми буну мектепте да өткөнсүңөр, жалпы эл журтубуз билет. Ошол Акылбек Аксакалдын жалгыз уулу Болотбектин согушка кетип, андан кайтыш болуп, анан үйдө тылдагы армандуу турмушу баяндалат да. Мындайча айтканда, мында өзүнүн кийин эскерүүсү бар. Тиги Бексултан аганын ошол 50-жылдардын аягында бардыгы мындай бир жеңелерин жаза баштады дейт да. Менин дагы ошондой жеңем бар болчу дейт. Жеңем бар, ал армияга кетип, анан кийин келбей калган дейт да. Анан ошонун жеңем бар, анан мен деле жеңем жазсам болбойбу деп, анан жаза баштадым дейт. Бирок биринчи планга атанын образы чыгып кетти дейт. Өзүнөн өзү атанын образы чыгып, мен эч нерсе кыла албай калдым дейт. Ушул Акылбек Аксакалдын образы бүтүндөй драматизм менен, бүтүндөй мындай бир көргөн адамдын жан дүйнөсүн аңтер-теңтер кылган өзүнүн өзгөчөлүгү менен, маанайы менен, мүнөзү менен биринчи орунга чыгып кетти дейт. Мен эч нерсе кыла албай калдым дейт. Себеби мен тиги өз реалдуу турмушта өзүмдүн чыныгы, ушу агам армияга кетип келбей калган болчу дейт да. Кийин ошону өмүр бою Бексултан ага эсинде жүрдү да, агасын сагынып жүрдү. Кийин Азамат Алтайдын кабары чыкканда, агам деп ойлогон дейт. Уникальный случай да, ушул агам болсо керек. Атын өзгөртүп алса керек. Ушу менин агам деген ой келет да, биринчиден ушул келип оюма дейт. Анан кийин ошол улам кабарлашып аны менен анан мына эгемендик башталгандан кийин Азамат Алтайга эми чекемен кийинки эле жолуккан киши ушу Бексултан ага болду да. Анан башкалар катары менен ошондой бир жанагы балалыктан калган сагыныч, балалыктан учурда көрүп чоңойгон арман касырет бул эменин пьесанын, драманын өзөгүн түзгөн да, өзөгүн түзгөн. Анан дагы айтышыбыз керек, Бексултан ага кыргыз элинин ар бир мындай бир учурларын өтө кылдат мындай жан дүйнөсүнө сиңирген адам да, каада салтын, андагы адамдардын оң терс мүнөздөрүн бүт мунун ошол мындай бир реалдуу образы болуп, жанагы Зуранын кийинки турмушундагы оңолкан кайненесинин эмеси образын айтсак болот да. Эми бул Акылбек менен Оңолкандын образы кыргыздын далай артисттеринин плеядасын эме кылды да, тарбиялады десек болот да. Эми билесиңер баары, көрүүчүлөр, радио угуучулар баары билишет. Акылбекти Раматылык Мукеөзөнү Муратбек Рыскулов өзү ойногон. Дагы бир эскерүүсү эске түшөт да, ушунда жасалып бүттү дейт, эме мындай даярдалып дейт да. Анан кийин бир күн анан акыркы прогон болуш керек болчу дейт. Анда министрликтен кишилер келип, анан кабыл алыш керек болчу дейт. Анан бир күн эле Мукем айтып калды дейт.
ой мен бара албай турган болуп калдым акыркы эмеге көрсөтүүгө тапшырыш керек да эми ал убакта ошондой болчу да Минкультурадан кабыл алышат комитеттен келип туруп кабыл алат последний прогон эми акыркы көрүү да анан кийин ошондон кийин сахнага уруксат берилет анан эле келсем эле чырылдап калышыптыр дейт тиги муке келбейт экен Муратбек Аксакал деп анан дублер бар болчу дейт албетте ошол киши ойнопсун деп айтты дейт мен ушунча азыр ошентип жазганда жыгылып кала жаздадым дейт да демек ушунча кан жанынан чыгарган чыгармада муну ушунчалык өзү жаш анан кийин эмне кылыш керек сен барып кел деп айтты дейт барып кел үйүнө айт дейт анан кийин бардым дейт барсам анан Сабир эже күтүп алды дейт ой муке ошол даярдоонун учурунда биз ата баладай болуп калган болчубуз дейт да анан барып эле тагынып кирдим дейт бул кандай ушундай болчу эле деп анан ээрчитип алып жөнөдү дейт ошентип анан прогонду дагы өзү эме Муратбек Рыскулов өзү тапшырып анан биринчи алгачкы дебют коюусун дагы пьесаны Муратбек Рыскулов өзү алып чыккан андан кийин көптөр аткарды эң акыркы мен көргөнүм бул Дүйшөнбай Дөбөтовдун аткаруусунда көрүп калдым Дүйшөнбай Дөбөтов өтө мындай бир жеткире ойногон да өтө жеткире ойногон албетте Дүйшөнбай Дөбөтов чоң талант билими дагы артисттик басып өткөн жолу дагы аябай сонун ойногон да акыркы ушул ортодо көп кишилер аткарды анан ушул пьеса эмеси драмасы албетте ар кандай мына бүгүн сөзсүз айтып коюшубуз керек аны ар бир кандай эне ооздор чыкты мындай бир көрө албагандар чыкты бул деген тиги Алык Осмоновдун Жеңишбек поэмасынын сахналаштырган бир варианты деген чыкты көрсө андай эмес экен да андай эмес экендиги жанагы өзүнүн жанагы тагдырынын мындай бир көркөм чагылыш экендигинен көрүнүп турат да мына жакында эскерүү китеби чыкты мемуары ошондо эмне үчүн кандай жанагы комузду сахнада ошол дубалда комуз илинип турат да ошол өзүмдүн агамдын комузу болчу дейт анан жакый агам такай эле эме кыла берчү дейт көрүп алып эле ошол комузду көрүп алып ыйлап кээде алып чертип анан кайрылып коюп бизди карматпай ушунчу дейт да көрсө бүт баардык деталдар Бексултан Жакиевдин турмушунан алынган экен да өзүнүн башынан өткөн окуяларды сүрөттөгөн экен да анан кийин ошон үчүн пьеса мындай бир жүрөккө жете турган ошон үчүн пьеса мындай бир жүрөк жүлүндү мындай бир козгой турган болуп чыккан экен да анан турмуш чындыгын мындай терең психологиялык планда өз жашоосунан өз тагдырынан өткөн нерселерди берген үчүн эл жакын кабыл алып аткан турбайбы Расул туура айтасың энем ошондой экен көрсө анан албетте көркөм талант ооба көркөм талант андай тагдыр далай эле кишилердин башынан өттү да андай тагдыр ар бир кыргыздын үй бүлөсүндө болуп эл арасында да атанын тагдырындай деп көп мындай сөздөр айтылат туура анан ошонун баардыгын кагазга түшүрүп ошонун баардыгын мындай сахнанын көзү менен драмалык чыгарманын өзгөчөлүгү менен көрө билип жараткан көркөм дүйнө болуп жараткан албетте бул талант акыл парасаттын бийиктиги ошол идеяны сактаган көркөмдүк мындай бир даремет да Бексултан абада ушул өтө күчтүү болчу десек болот андан кийин Садык агай ошол драматургия жөнүндө сөз болуп калбадыбы атанын тагдырынан кийин анан кийин дагы ошол адам турмушуна жакын болгон чыныгы турмуштан алынган реалдуу көрүнүштөрдү сахналаштырган драмалары көп жаралды окшойт кийин албетте ал өмүр бою театр менен жашады да өмүр бою театр менен жашады бул багытта эң мыкты чыгармаларынын эми баардыгы мыкты Садак Актысы деле берки Мин кыялы деле мен Алтын аякты айткым келет да Алтын аяк эми бул чынында мындай бир бүтүндөй кыргыздын турмушунун 50 жылдык мындай бир бөлүгүн бул тарыхын чагылдырган көркөм дүйнө десек болот да мында бүтүн жанагы чоң эпикалык масштаб камтылган да ошол 50 жылдык мөөнөт деген мында чоң окуялар болуп өттү да кыргыздын чоң мындай бир окуялар болду чоң бир мындай бир кагылышуулар болду ошону Бексултан Жакиев ошол 2 сааттын тегерегиндеги сахнага сыйдырды сахнага сыйдырып ошол сахнанын тили менен драманын тили менен айта алды да
Бул Алтын аяк өзү 4 новелладан турат да, 4 новелладан турат. Анан ар бир новелла кыргыз элинин басып өткөн Орчунду 4 окуясына арналган да. Мисалы үчүн биринчи бөлүгү, биринчи новелла. Ушинтип эле жазылат новелла деп. Биринчи новелласы Үркүндө деп аталат. Үркүндө деп аталганда мында ошол жанагы Үркүндө Кытай жериндеги сахнада ошо турмуш, Кытай жериндеги турмуш, ошо жана мунжу болуп калган киши жатат сахнанын бир жагында ыйлап отурган аялдар, анан кийин ушундай сахна бүтүндөй кыргыздын мүңкүрөп, кыйын күнгө түшүп, кор болуп калган учурун сахнага алып чыгат да мында биринчи новеллада. Анан баш каарман Миңжашар. Анан ошол жерде Макечал деген каарман бар ошол новелладагы. Ошо Макечалдын өмүрү, анан кийин жанагы Кыргызстандан качып барган манаптар, байлар ал жерде деле бай болуп алышып, Кытайга баргандан кийин дунгандарга, уйгурларга менен мындай бир алака мамиле кылып алышып, ал жерге барып да өзүнүн ошол бийлигин жүргүзүп, жанагы качкын элдин, качып барган элдин андан бетер канын соргон абалын эң сонун сүрөттөп берген да. Анан кийин ошол биринчи новеллада Миңжашарды жалган жала менен мындай бир жазага тартып, аны өлтүрө турган болуп калышканда, анан Макечал өзү Миңжашардын менен барып Миңжашарга атылган окту өзү жазаны өзүнө кабыл алат дагы, анан өзү кайтыш болот да Макечал. Андан кийин экинчи новелла болсо Алгачкы бороз деп аталат. Муну акты эле көрүп турат. Алгачкы бороз деген бул коллективдештирүү. Анан коллективдештирүү учурунда мында да ушул Бексултан ага да ушул сахнанын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу өтө мыкты болгон да. Сахнанын ар бир сантиметринен бери билген да бул киши. Ошол мен ойлоп калам, ошо сахнаны отуруп алып жазабы бул депчи. Себеби ошол жерде бүтүндөй сахна канча болот, ал жерде канча каарман батат, кай жерде ким туруш керек, кыймылдар кандай, кайсы багытта жүрүш керек адамдар. Биз көрүүчүлөргө көрүп отура беребиз, ар бери басып атат, анан сүйлөп атат деп. Ал драматург каарман кайчага басат. Анан басканда канча жерге чейин басканда канча сөз сүйлөш керек. Себеби сахнанын ошондой да. Ал эми берки каарман кайда туруш керек, конфликт кандай жүрүш керек, ортодо же болбосо оң капталдабы, же авансценадабы, ушунун баардыгын эме кылат да, эсепке алат да драматург. Мына Алгачкы бороздо куду ошондой да, куду ошондой жанагы мындай бир тамаша көй абышка бар. Албетте окуганда эми кыргыздын баардык айылдарында болду да ошондой. Айрымдар жазып чыгышты, бул тиги Соке абышка тиги эмедеги түкөмүн биздин замандын кишилериндеги Ыйманбай экен, Ыйманбай сыяктуу депчи. Андай эмес да, ал ар бир айылда болгон. Анда дүйнөлүк адабиятта өзү 12-11 сюжет бар, анда башка эч ким жазбай калыш керек, анда Кудай урбайбы. Бирин-бири туура айт десе, ким кептин баардыгы кандай жазат, кандай көркөм интерпретациялайт, ага кандай проблеманы сыйдыра алат, ошондо да. Анан ошол жагынан алганда биринчи бороздагы өтө мындай бир кайра айтам, сахнанын мүмкүнчүлүгүн эң сонун пайдалануу менен жазылганда, басмачылар менен болгон Миңжашардын кагылышы, анан алардын шаймандарды талкалап үрөңгө деп койгон эмени, буда уруктукту сууга агызып, чачып агызып жибергендери. Анан түнү Макечалды бирөө атып жарадар кылып кетет да. Анан кийин о көрсө, ал өзүнүн агасы болуп чыгат, бир тууган агасы. Көрдүңөрбү? Ошол социалисттик коомдук куруу, социалдык системаны куруу, ал биздин жерде бүтүндөй эле мурда РСФдин территориясында бир калыпта болгон жок да. Сөзсүз түрдө карама каршылыктар болду. Ал карама каршылыктар жада калса бир үйдүн ичиндеги ага-инелердин, ата менен баланын ортосунда да жүрдү да. Дал ошону Бексултан ага ушул экинчи новеллада берген да. Эми мындайлар, мисалы үчүн Шолоковдун романында деле билесиңер, баласын атып алган аталар болот. Себеби мындай капсалаң учурда ар ким мындай бир адамдар багытын таба албай калган жагдай болот да. Багытын таба албай, кайсы багытка жүрүштү билбей калган мындай бир коомдук жагдай түзүлөт да. Ошондон бир тууган бул жака кетет, бир тууганын бири баррикаданын бул жагына кетет. Анан ошондо зор социалдык кагылышуулар болот да. Ошонун бир үзүмү ушул чыгармада
сүрөттөлгөн десек болот. Эки ушул новеллада. Мунун эми ошо социалдык катаклизмдерде каармандын мындай бир ойку кайкы жүрүшүнүн бул классикалык үлгүсү албетте Григорий Мелеховда. Тынчтондогу. Эми ал булга эми эки агайыны болуп атат. Ал жеке өзү бирде туруп актарга өтөт. Актардын туусун көтөрүп алып, кызылдарды кырып жүрөт. Бирде туруп кызылдар жака өтөт. Актарды кырып жүрөт. Жанагы мындай сөз катары айтып кое берейин да. Себеби Бексултан агалар ошондой классикалык чыгармаларды окуп, ошонун жан дүйнөсүнө сиңирип алгандан кийин дүйнөнү көркөм чагылдыруунун мындай мектебинен өттү десек болот да. Ушул сыяктуу социалдык катаклизмдерди Бексултан ага бир новелла менен, ошо сахнанын, драманын ичиндеги бир бөлүк менен берген да. Андан кийинки үчүнчү новелла болсо бул согуш. Эми биздин Кыргызстандын ошо мурдагы союздун өмүр тагдырындагы бул эң бир азаптуу тилке, эң бир мындай бир жаралуу тилке. Албетте бул улуу ватан үчүн согуш. Мындай элдин тарыхын, элдин турмушун, анын басып өткөн жолун көркөм чагылдырууда мындан аттап өтүү мүмкүн эмес да. Анда эч ким ишенбей калат. Ана кайна жанагы ар бир үйдөн келип, төрүнө өтүп, кайгы капаны кара жолукту башына салган согушкана деп анда эл ишенбей калат да. Ошон үчүн анан Бексултан аганын үчүнчү бул Алтын аяктын үчүнчү новелласы ошо Миң жашардын фронттун алдыңкы чегинде жүргөн окуясы менен сүрөттөлөт. Бул дагы реалдуулук десек болот да. Себеби Жуковдор сыяктуу, Рокоссовский сыяктуу 100 миңдеген армияны башкарган кыргыз болгон эмес. Алыстан Турнабайды салып алып, тиякта миңдеген танкалар, жүздөгөн танкалар, миңдеген аскерлер бетме-бет келген фронтторду башкарган кыргыз болгон эмес. Кыргыздын бардыгы кайда болгон? Немис менен бетме-бет келген окоптордо жашаган эмес, согушкан да. Вот ошондой Миң жашардагы дал ошондой миңдеген кыргыздардын бири болуп, мындай бир реалдуулукту чагылдырган десек болот да. Анан жарадар болгону солдаттардын ушинтип мында дагы жанагы сахнанын дагы кайра айтышка туура келет да. Сахнанын өзгөчөлүгү, эненин мындай элеси алыстан сахнанын тереңинен, анан эненин үнү, анын балдарга кайрылып айтып атканы ушундай болуп, бүтүндөй тыл менен алдыңкы майдандын алдыңкы чегинин жокерлер менен энелердин жанагы карым катышы такай мындай бир концентрация мындай бекем байланышып турат да. Чынында эле ошондой да. Ар бир жокер ок атып жатса дагы, чабылга өтүп жатса дагы мекенин ойлогон. Алыста калган көлдү, алыста калган алай менен ат башыны ойлоп согушканда. Бул өзү реалдуулук. Мына мисалы үчүн Дайыр Асановдордун, Калын Рүстөмбековдордун мемуарларын окуп отурсаң, ошол эң кыйын учурда дагы мекен ушу Ала Тоо эсте болот. Бул адамдын табияты ошондой деген сыяктуу да. Анан энеси, апасы эсте болот. Анан ошо Бексултан ага ушул үчүнчү новеллада дал ошол үчүнчү новелланын аягында эненин элеси душманды кууп чыгат да, эмеден чектен, алчу чектен кууп чыгат. Бул дагы символикалуу, бул дагы мындай бир ошол символикалуу окуя менен ошо майдандын жеңиштин келгенин реалдуу чагылдырган. Ага эч ким жок дебейт. Себеби жеңиш биздин колдо. Биздин колдо болгон. Ошон үчүн бул дагы мындай бир реалдуу чыкканы десек болот да. Анан төртүнчү новелла бул азыркы күн деп айтылат. Эми ошол 60-жылдардын аягы, 70-жылдардын башында мында Миң жашардын бабичеси кайтыш болгондугун сахнадан ушу билинет. 4 баласы тең келбей калгандыгы билинет. Анан эң кенже баласы 5-инчиси Турар атом иштеп чыккан, заводдо иштегендиги айтылат да. Анан атасы экөө сүйлөшүп отуруп, бул ошол өзүнүн адистигинен улам жана эми облучение, нур болуп анан тукумсуз болуп калган. Нурлануудан. Ошо эмеден нурдан улам, ядерный эмен нурунан улам. Анан тукумсуз болуп калган. Анан Миң жашар ойлойт. Эми ушунча Кытайга барып өлгөн жок элем. Жанагы коллективизация учурундагы агам атып кеткенде өлгөн жок элем. Согуштун алдыңкы чегинде жүрүп өлгөн жок элем. Анан эми ысмым ушу жер жүзүнөн жок болуп кетеби? Тукумсуз каламбы? Бул эмне деген деп ушул сыяктуу мындай бир терең психологиялык эмелер бар да.
ой толголор бар. Анан муну дагы Бексултан ага эң сонун чечет. Билесиңер да, согушта өтө бир мындай бир тукумлантуу эмеси адамдын инстинктиндеги эң башкы мындай бир өзүн өзү сактоого болгон биринчи мындай бир тор десек болот да. Ушу аман калсам, тукумум калыш керек, жок дегенде өзүм өлсөм өлөйүн, артымда уланта турган бир мураскерим калсын деген адамдын бул урпагым улансын деп. Бир ар бир адамдын бул человеческий мындай бир инсандык эмеси, натурасы биринчи орунда тура турган. Анан ушунан көркөм чечке муну мындайды билебиз баарыбыз. Мисалы үчүн Шолоховдун Даңазалуу адам тагдырында ошол жана көчөдө мындай бир дептем жөн эле көчөдө жүргөн баланы багып алып атпайбы? Тиги эмеде материнский саманчынын жолунда доле ошол жана улакчындан төрөгөн баланы өзү бала кылып алып толгонай багып атпайбы? Ошол сыяктуу анан ошо Турардын жанагы атомный заводду чыгаруучу заводто иштеген уулунун классташы болот, чабан. Анын аялы 9 бала төрөгөн болот да, анан 10-сун төрөп, ошо эмеде төрөтканада жатканда ошол жерге бирөө төрөп таштап кеткен. Анан аны ошо чабандын Турардын классташынын келинчеги эмизип чоңойтуп аткан болот да. Анан ошону угуп, анан ушуну мен бала кылып багып алам деп анан ошо төрөт үйүнө бараткан жеринен атын аяк бүтөт да. Анан бул эми чынында кайра айтам, бул Бексултан аганын ошо атанын тагдырынан кийинки эң мыкты эмеси, пьесасы, драмасы ушул десек болот. Себеби мына азыр эми кыска айтып кеттим, бул бүтүндөй элибиздин, мамлекетибиздин, журтубуздун 50 жылдык жарым кылымдык өмүр тагдырын ушинтип 4 новелланын ичине сыйдырган, сыйдырыптыр, анан берген да. Бул чынында Бексултан аганын залкарлыгын, мунун чынында дүйнөнү көркөм аңдап билүү өзгөчөлүгүн уникалдуу экендигинен көрө билгендигинен көрө билет. Анан ошо уникалдуу экендигинен айтсак болот да. Садык агай, дагы бир учурда мына мисалы сиз жана каармандардын мекенчилдиги, баягы мындай патриоттук сезими ар бир каарманда болгонун айтпадыңызбы? Анан ошол Бексултан агайыбыздын дагы бир өзгөчөлүгү, бул киши ошол жанагы союз учуру, андан кийин кайра куруу жылдары, эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары, бүгүнкү күнгө чейин эле жанагындай биздеги коомдук саясий, социалдык, экономикалык турмушубуздагы бир орчундуу окуяларга кайдыгер карабай турган адаты бар эле. Эми биз айрыкча Манастын тазалыгы үчүн күрөштө 11-жылдан баштап билесиңер, биз ата баладай болуп калдык да. Чогуу жүрдүңүздөр. Чогуу жүрүп, Такай чакырып алып, анан спецбольницада жатканда барсам 1 саат кетирчү эмес да. Ушундай бир чынында өзгөчө мамиледе болуп калдык да. Жанагы биз Манасты коргоо комитет түзүп, анан Бексултан аганы төрага кылдык, шайлап алып, анан биз калганы биз чуркап жүрдүк. Анан ошондо чынында эле туура айтасың да, талай көп. Эч нерсе кайдыгер карачу эмес да. Мисалы үчүн 5-жылкы төмпөрүш болгондо, жана кобалаң болгондо чоң макаласы чыкты. Биздин үмүтүбүз өчпөс экен. Ушул элдин жасаган эркиндикке болгон жана жеке үй бүлөлүк бийликке каршы болуп, анан азыр алып келген жаңы турмуш. Эми ал убакта ошол мартта бул жаңы турмуштай сезилгенде бизге ошол өчпөс экен деп туруп интервью берип турган айтканда, мына биз 20-съезд болгондо 56-жылы Сталиндин керт башына сыйынуу жоюлду. Эми турмушубуз оңолот, эми жакшы болобуз дедик эле. Кийин келип волонтеристтик башкарууга туш келдик. Застойго туш келдик. Анан 85-жылы перестройка башталганда кайра куруу, жаңыча ойлонуу, демократия деп бул эми Октябрь революциясынын мааниси кандай болсо, кайра куруунун мааниси ошондой болгон да. Эстердин тагдыры үчүн аны азыр көбү билбей калышты да. Бүтүндөй коом жаңыланат, мындай бир застой жок болот деп эл башкача үмүттө жашаганда, Бексултан ага айтат, ошондо бир үмүтүбүз өчтү дейт. Ошондо биз үмүтүбүз ушунча жаңган дейт. Социалисттик система эми жаңы деңгээлге көтөрүлөт деп анда бир үмүтүбүз өчтү дейт. Анан эгемендик келди дейт. Ой, эми мында калпагыбызды көккө ыргытканды айтпа дейт. Андагы үмүттөрдү айтпа дейт.
анда не кандай гана кыялдарда болгон жокпуз. Мына акыркы 15 жылда ошо 90 менен 5-жылда айтып атат да. Анда бир үмүтүбүз жалп этти. Эми бул үмүтүбүз өчпөсө экен дейт да. Аныбыз кийин 5 жылга жетпей, аныбыз жалп. Ушинтип коомдогу болгон бардык нерсеге бул ушундай эзилип турчу да. Эмне болот? Эл кантет эми? Элдин турмушу оңолсо экен. Каяка барабыз эми деген нерсе жүрөгүн канатчу да. Жүрөгүн канатчу. Чыныгы мекенчил, чыныгы мындай бир инсандык сапаттары бийик, өзгөчө жарандык сезимин ар бир окуяга, ар бир учурга билдирген сөздүн чыныгы маанисинде Бексултан Жакиев баатырдык өмүр сүрдү да. Албетте, Расул Алтыным, албетте. Себеби мына Талагүл айтып атпайбы, бардык нерсеге мындай мекенчил мамиледе кылган деп. Акыркы эле ошол эгемендик жылдардагы да бир залкар иши бул айтуучулук менен төкмөчүлүк өнөрдү ЮНЕСКОга каттаткан болду да. Ошол жанагы Абдумомунов менен Жержинканын кесилишинде эми имараттын биринчи кабатында болчу да кеңсеси. Анан чакырып алат, барып майда жири эмесине чейин айтып берет да деталына. Кантты, кандай долбоор жазды, анысын кантип өткөрдү, кай жерлерге барып далилдеди. Анан келип анан кандай кружокторду уюштурду, жана балдарды кантип чогултту, манасчылык өнөрдү кантип мындай жолго койгондугу, төкмөлүк чынында бир кыргызга гана тиешелүү, кийин эми казактарда эме болду, өнөр экендигин, дүйнөдө бул нерсе жок экендигин видеолу канча да бир видео эме роликтер жасатып, анан кийин далилдеп, муну каттаткан айтат да. Эмгеги. Бул эми бир ушул элдик иштесе, бардык нерсесин унутуп, башын сайып коюп иштеген киши болчу да. Андан сырткары азыр угарман кабыл алалы, уланталы. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Сиз эфирдесиз, угуп жатабыз. Чындыгында азыр биз үчүн өтө бир кайгылуу окуя болуп жатат. Ушул агайдын кабарын уккандан бери бир кыздай эле балда болуп атабыз. Фейсбукта жаздым эле. Себеби дегенде биздин Кыргызстанда бир белдей болгон таянган кишилерибиздин бири аксакалыбыз жүргөн жүрүшү менен турган турпаты менен чыгармалары менен дайыма үлгү болгон асыл бир адамыбыздан ажырап турабыз. Баарыбыз үчүн арты кайрылуу болсун, эмне дейбиз, башка эле жок. Бирок агай жөнүндө мен бир экөөбүз сөз айтып кетким келет. Биз менен түздөн түз байланышып калып эле, мен өзүм Кыргыз-Түркманстан университетинде иштейм, Рахатта иштейм, Кыргыз филология илимдеринин кандидаты. Агай менен ошол иштерим боюнча да бир топ байланышып калдык элек. Мен эми башынан аягына олтуруп ошол жөнүндө айткым келет. Жөнөкөйлүгү, адамгерчилиги ушунчалык. Түркиядан бир студент келип калган, аспирант. Биз телефон чалып калсак ошол жерге келип бир жакшынакай интервьюсун берип, биз менен маектештил, ал жөнүндө бир китеп чыгарылган. Анан экинчи бир бизге туш болгону жакында эле өткөн жыл ушу онлайн сабактарда менин студенттерим айтып калды, эже ошол Бексултан Жакиев жөнүндө өтүп аткан элек. Бексултан агай менен онлайн сабакка биз ушуну чакырсак кандай болот дедиле. Макул аракет кылып көрөлү деп биз кайрылсак, ошол эч бир жок дебестен туруп онлайн сабакка катышып берген болчу. Жаш баладай болуптум эле, баягы өчүп калат экен деп коркуп, мени жакшы угуп атасыңар деп отуруп айтып берген эле. Ошол көрүнүшү дагы мен ошон үчүн бизге бир Кудай берген экен деп калам. Анткени ошондо угуп калган менин студент балдарымдын өмүр тарыхында бул кеткисиз эстелик болуп калды болуш керек. Мен көп албайын убакытта менден башка да сүйлөгүсү келгендер бар чыгар. Дегел агайдын өмүр тарыхы биз үчүн сабак, дайыма үлгү. Акыркы күндөрү балким биздин турмушта болуп калган обуш кыйыш маселелер көбүрөөк агайдын жүрөгүнөн сызып өткөн болуш керек. Албетте агай жөнүндө үйрөнө турган нерсебиз көп. Айткым келгени, бул кишинин эч качан баягы сөзүлбөйт эмеспи, жазып кеткен нерселер дайыма кыргыздын арасында калат. Ошон үчүн каниет кыларыбыз ошол. Жакындарына, бүтүн кыргыз элине, адабият сүйүүчүлөрдүн баарына эмне дейм, кайрат кылалы дейм. Арты кайрылуу болсун, мекени бейиш болуп, нурлар ичинде жатсын. Биз дайыма ал кишини эч качан унутпайбыз. Бизден кийинкилер да унутпайт. Мен ошону айткым келет. Ар бир чыгармасында жашайт да, Рахмат, Рахат, жакшы айттың, рахмат чоң. Садык агай, духу бийик инсан катары улуттук баалуулуктарыбызды, нарык дөөлөттөрүбүздү сактоодо да Бексултан агайдын эмгеги өтө чоң да.
мындай бир мына жогоруда кесиптешим айткандай, сиз айтып атсаңыз мен эске түшүп атат, биринчи радионун дагы ар бир программасына өзүнүн көз карашын билдирип, катышып, кайсыл бир жерден ката кетсе, телефон чалып айтып ушундай бардыгына жетишүү да. Башкалар деле ошентип айтты го деп койсок, башкалар айтып берсин, силер айтканга акыңар жок. Силер туура сүйлөгүлө деп турчу да. Сиз мына баягы ата бала катары дагы ушул 2011-жылдан тарта көп жанында жүрүп калдым деп атпайсызбы? Мындай бир кандай өзгөчө мына Рахат айым баягы баладай болгон таза бир сапаттарын белгилеп кетти. Сиз дагы кандай өзгөчө сапаттарын айтат элеңиз? Мен жана сөздүн башында айтпадым, Расултай. Нактуулук өтө жогору болчу да. Нактуулугу ушул баскан турганы, жасаган мамилеси бүтүндөй бир кыргыздын жана бакайдын жерде эпикалык бакайды элестетебиз го. Ушу нактуулуктун эталону деп, акылгөйлүктүн эталону деп. Бексултан ага куда ошондой болчу да. Кыргыз театрынын бакайы деп да атап атышат. Деги эле кыргыздыктын, кыргыздуулуктун элдик мындай мүнөздүн бул эталону болчу да. Мен ошондой таасир калтырган да мага бул киши. Өтө сонун. Анан айрыкча жана ушул жана Расул айтып атпайбы, элдин мурасы эме деп. Чынында айрыкча Сокеме болгон, Сакеге болгон жана Сайыкбай Каралаевга болгон мамилеси өзгөчө болчу да. Тим эле сүйлөгөндө, Сайыкбай Каралаев жөнүндө сүйлөгөндө толкундап, көздөрү жайнап, ушундай бир өзү кызыктай алган ушундай болчу да. Анан эмне кээ бирлерде ушундай эме болот эле да. Сайыкбайды тиги Гомер деп айтышат, азыркынын Гомер деп. Тескерисинче Гомер ушундай цивилизация менен, ушундай техникалык кагылыш менен Гомер боло алабы эле, Кудай билет. Сакем ошондой болбодубу? Ошондой манасчы болбодубу? Бир жагында Айтматов турат, жанагы реалистик адабияттын туу чокусуна чыккан. Бир жагынан ошол мына Сакем 71-жылда кайтыш болду да. 60-жылдардан баштап бизде ИТР деген башталды. Эме НТР деген научно-технический революция деген жанагындай эбен машиналар чыга баштаган, элдер космоско учуп, нактап ушундай жанагындай илим билимдин, техниканын кайнаган заманында эпикалык доорду алып жүргөн киши. Анан Гомер ошондой боло алабы эле деп маселени коет эле да. Бул жагынан Сайыкбайга, Сакеме эч ким тең келбейт. Бул уникалдуу киши деп ушундай бир сон баш оту менен ушундай берилип сүйлөп айтат эле да. Бул чындык. Манаска да кайрылды, Бексултан агай жанагы бир эмесин чыгарбадыбы? Албетте, ал эми анда да ар кандай сөздөр болду, бирок эми жанагы бул маселе ушул 80-жылдардын аяк 2-жарымында эле коюлган да, Жазуучулар союзунда. Мурда эле. Чикем өзү эми Айтматов эми тавтология болуп калат, Салкар десек чынында Салка эми анан кийин Жазуучулар союзуна төрага болуп келгенде эле 85-жылы, 86-жылы ушул маселени койгон да. Канткенде Манастын кыскартылган прозалык вариантын жасап, анан дүйнөгө которуп жеткизебиз. Ыр менен ырды которуп деле 4 том кылып чыгарып атканга, проект менен, долбоор менен иштеп чыгып аткан. Бирок аны нукрап реалистикасында кара сөз кылыш керек да, эпикалык мүнөзүн сактап, анан кийин дүйнөлүк тилдерге которуу маселесин койгон да. Анан ошондан кийин тиги Ашим Жакыпбек менен Кеңеш Жусуповго дайындашкан. Кеңеш Жусупов экөө чогуу иштешип, анан кийин бир Ала Тоого бир Кыргызстан маданиятынын үзүндүлөрү чыккан экөөнүн акты менен. Анан кийин Кеңеш Жусуповдун өзүнүн эскериси бар. Карасам, Ашимдин эмеси жазганы өзгөчөрөөк болуп турат дейт. Экөөбүз жана бириктиребиз дейт, жазып келип. Болбойт экен дейт. Анан айттым бир күн дейт. Ашим сен эле иштей бер деп дейт. Анан ошондой эмеден улам Манастын кыскартылган вариантын түзүү ар бир жанагы залкар инсандардын көкүрөгүндө жүрдү да. Анан ошондон улам Бексултан ага дагы бул кыскартылган, мындай бир ыңгайлаштырылган, ошондогу Манастагы өзөк ойлорду камтып турган эң сонун жанагы үзүндүлөрдү анан бир китеп кылып чыгаруу вазифасын өзүнүн мойнуна алды да, анан жасады. Бул дагы эми сонун иш болду. Өтө мындай жакшы десек болот. Ар бир иште мындай кемчиликтер болот. Айрым жерлерде мындай бир кемчиликтери кеткендир, бирок ошол аракеттин өзү кыскартылган мындай бир окууга оңой боло турган Манастын эпостун каймагын калпып алып туруп,
bir китепке сыйдырып чыгаруу бул дагы өтө чоң мээнетти талап кылат. Анын бул эмгеги өзбек тилине да которулуптур. Муну үчүн эпосту ичкериден билиш керек. Кайсы каарман кандай жан дүйнөсү кандай, ушудан эмнени алсам болот. Мисалы жолойдон кайсы саптар жолойду жолой кылып турат, же болбосо кайсы түрмөктөр коңурбайды коңурбай кылып турат. Ушулорду калпып алыш керек да, муну каймагын калпып эми тозоктун тозогу жумуш бул. Анбек Султан ага ошол жумушту аткарды. Анан китепти жасап чыгарды. Бул да чоң иш. Садык агай, бир кызык факт бар экен, Расул. Окусаң. 80 жылдык мааракеге байланыштуубу? Жок, жана Назгүл Урманбетованы Фейсбукта жазып атпайбы? Бул таптыңбы? Жок. Урманбетова Назгүл деген Фейсбук пайдалануучу жазып атат да. Саламатсызбы, Бексултан агай, менин атам Урманбетов Бакилдин окуучусу болгон. Кол жазмасы менен берген белек китеби да бар дейт. Жаш кезинде агай аябай тентек болуптур дейт. Анан менин атам ошол убакта агайды мектептен чыгарып салгандан сактап калып, ал атамды аябай жакшы көрчүкен дейт. Тентектигине көз жумуп койчукен. Анан кийин китебине тентек окуучуңуздан белек деп кол жазмасында пьесаларына жазып тапшырып турчу экен. Албетте. Шок болгон экен да, жаш кез. Талант ошондой болот да, мөңкүп турат да, бир жерде отурбай кайнап турат мындай. Садык агай, көдөндү мындай бир тазарткан дейбизби, жан дүйнөнү кубанткан дейбизби, ошол эле маалда бир таң калтырган факты, мындан 5 жыл мурун 2016-жылы Бексултан Жакиев өзүнүн 80 жылдык мааракесин мамлекеттик деңгээлде өткөрүүдөн да баш тарткан экен да. Ал кыргыз эл баатыры мындай чечимди, мындай өсүп келаткан муунду туура багытка тарбиялоо башкы маселеге айланып жаткандыгы менен түшүндүрүп, ушул мамлекеттик деңгээлде белгилене турган 80 жылдыгына кете турчу чыгымды маданиятка, ошол маданиятты өнүктүрүүгө жумшоо керектигин айткан экен. Эми муну баарыбыз билебиз. Ошон кайра айтам, ошол анда да ошол эмеде спецпансияда жатып калды Султан ага. Анан барып эме болуп сүйлөшүп отуруп кетирбейт эле да, мындай сүйлөшүп отуруп анан айтып калды. Эмдиги жылы мен ушу 80 жылдыгым болот. Анан кийин ушуну белгилебей эле коеюн деп атам деди. Анан таң калып, эмнеге белгилебей коесуз? Биз чурулдап макалаларды жазабыз, радиодон, телевидениеден сиздин бир сөзүңүздү уюштурабыз, пьесаларыбызды бир кайра коебуз, баардык артисттер уже даяр. Бир сонун бир чоң маданий иш-чара болот. Бул сизге керек эмес. Духун, элдин рухун көтөрүш үчүн жалпы элге керек. Десем анан жок, аны мен билип турам, аны жөн эле жасап коюшат. Бирок жана шаң шөкөт баардыгы бир чыгым болот. Баары бир келип ашыкча той мааракеде эме болот, бир кандайдыр бир чыгымдар сөзсүз болот. Мен өзүмөн кетчү чыгымды айтып аткан жокмун. Мына өкмөттүн казынасынан кетет. Мен статусу менен билесиң, баатырга баатырдай мамиле кылалы деп анан көп нерсени орто жерден анан уурлар пайдасын көрөт деди да. Бул ушинтип айтып турасың. Орто жерден анан уурлар анан чөнтөгүн кампайтат. Анын эмне кереги бар? Жаманаттысы мага калат деп анан кийин айтты, мен мындан отказ берем деп. Ушундай деп айтам деп анан ушинтип бир айткан бар. Ушул ойго келгенден алгачкылардан болуп сиз уккан экенсиз да. Ошол учурда чын эле коррупция менен күрөшүү 30 жылдан бери болуп келатат. Натыйжасы жок күрөшүүнү айтып келатпайбызбы? Анан башка бирөөлөр колтойтуп бөлдүрүп алат да, баатырдын юбилейди. Анан бирөөлөр жеп коет. Анын эмне кереги бар? Жөнөкөй гана мындай бир китеп көргөзмөлөр, агартуучу маданий иш-чаралар гана өткөн экен да 80 жылдыгында. Эме коюлду, бирөөсү Мин кыял коюлду, бирөөсүн коюшту. Бирөөнүн бир пьесасын коюшту. Айжан Каролова жазып атат, орду толгус жоготуу болду, Садык агайга рахмат. Устат ошон үчүн устатта артындагы шакирттери эскергени кандай бакыт дейт. Көзү өтсө да артында ополтоодо эмгек, устаттары, эскере турган адамдар калганы дагы өзүнчө бир жакшы нерсе болуш керек да, көз өтсө да. Рахмат, аку Айжан менин студентим. Азыр мектепте иштейт, мыкты мугалим. Былтыр жанагы пандемиянын учурунда эң мыкты мугалимдерди тандап алып сабактарын жаздырбадык. Ошондо Айжан бар экен да, теле сабактарда. Конкурс мындай болгондо, чакан конкурс болуп, анда ошондо утуп чыгып анан сабактарды жаздырган, бүт республикага өтүп. Мыкты педагог, рахмат Айжан.
Бүгүн агай ушул опера балет театрында Расул агайыбыздын сөөгү чыгарылат экен. Эми кандай болгон күндө да артында агайдын эмгектери калды, айткан сөзү калды, тарбиялаган шакирттери калды. Анан эң негизгиси чоң байлык бул кыргыз адабиятына ополтоодой бир байлык таштап кетти десек болот да агай. Албетте, бул ошол 50-ж жылдардын соңу, 60-ж жылдардын башында кыргыз адабиятына бир уникалдуу топ келгенде, бир өзгөчө топ. Кийин ошолордун бардыгы чоң ушундай бир элдин элдигини көрсөтүүгө башын сайып койгон кишилер болуп чоңоюшту да. Бексултан агай, Ашим Жакыпбеков, Хамбаралы Бобулов, Салжан Жигитов, Качкынбай Артыкбай, Кеңешбай Асаналиев, Муктар Борбуловдор, Мурзаке Капаров, Аман Саспаевдор, бир мезгилде келген ушулар, Асанбек Истамов, ушундай бир Кубатбек Жусупалиев, ушундай бир плеяда толкун келген да бардык жагынан. Анан сахна өнөрүндө да ошондой Сименкул Чокморовдор, Болот Шамшиевдер, Океевдер, Болот Бейшеналиевдер ушинтип бир чоң бир маданияттын бир толкуну келген да. Кийин ошолор 80-90 жылдары бүтүндөй кыргыз адабиятын мындай бир жаңы бийик сереге көтөрдү десек болот да. Ошолордун алдыңкы тобунда албетте Бексултан ага турду. Бардык жагынан ушу эң алдыңкы сапта турду десек болот да. Мына бүгүн биз жогоруда баса белгилегендей улуттук адабиятыбызга чоң эмгек жасаган, улуттун оңгусу, жүзү болгон, улуттун рухуңгусу болгон Бексултан агайыбызды арабыздан жоготуп, арман болгон бир чоң эскерүүнү жасап отурабыз. Угармандар дагы пикирлерин жасап билдирип жатышат, ыраазычылык билдиребиз. Эми Садык ага жыйынтыктап айтканда, бүгүнкү эфирди жыйынтыктоо үчүн сизге микрофон суналы. Убактыбыз бүтүп калдыбы? Бүтүп баратат. Андан кызык нерселерди айтып бердиңиз агай. Мындай бир Бексултан ага жөнүндө айтканда, ошо жана бардык жанагы мыкты мүнөздөр менен бирге бул таланттуу өзгөчө баалайт да. Таланттуу киши, ал мурдагы киши болобу, өткөн замандагы же азыркы курбалдаштары болобу, өзгөчө мындай аздык мамиле кылат эле да. Мына Сакеме Саякбек Каргалаевга жасаган мамилесин айтпадыкпы? Ошондой эле мамилени бул киши Токтогулга жасады да. Мына Токтогул жана Миң кыял деген пьесасы, албетте Токтогул жөнүндө Бексултан ага чейин Жомарт Бакунбаев жазган эле, Касымалы Жантөшев жазган, тиги Касымалы Жантөшев жазды, Райхан Шукурбеков жазды. Ушундай 3-4 киши жазган да. Анан акырында келип анан Бексултан ага дагы Миң кыял деген сонун пьесаны жазды. Мында биринчи сапка Токтогулдун өнөрүн алып чыкты да. Токтогулдун жанагы өнөрү элдик кенчекендигин. Токтогулдай өнөрлүү адам бул калктын бир казынасын түптөгөн адам экендигин биринчи планга алып чыгып, анан элдер көбү Токтогулду революционер, анын социалдык маанисин сүрөттөдү да. Бул киши болсо өнөр адамы катары сүрөттөдү. Ошол жагынан алганда өзгөчө болуп турат. Анан эми кайра айтабыз, Бексултан аганы жоготуу менен кыргыз элинин, кыргыз маданиятынын, кыргыз мындай бир коомунун бир жагы эңшерилди десек болот. Орду толгуз жоготуу деген бул кургак сөз эмес. Бул кишинин ордун эч ким толтура албайт эми. Эч ким толтура албайт да. Ушундай жоготуу болуп отурат. Бардык жалпы Атбай журтка мен ушу көңүл айтамын. Агайдын ушу топурагы торко болсун, жараткан бейиштен жай берсин. Бизге ушул элеси биз унутпайбыз, элесин караан тутабыз. Биз Такай Бексултан ага биз менен болот, эл менен болот деген ойду айткым келет. Рахмат. Урматтуу радио угармандар, биз бүгүн Бексултан Жакиев агайыбызды эскердик. Агай кыргыз ССРнин искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, кыргыз эл жазуучусу, 3-даражадагы Манас ордени жана даңк медали менен сыйланган, Казакстандын Төлөгөн Айбергенов жана Жамбыл Жабаев атындагы эл аралык сыйлыктарынын лауреаты болгон экен. Ошондой эле Казакстандын Астана медали дагы тапшырылган экен агайга.
Кыргызстанда болсо агайыбызга эң чоң даражалуу сыйлык Кыргыз Республикасынын баатыры деген нагым берилген. Албетте мындай маданият, адабият, искусстводагы деги эле биздин өлкөнүн турмушундагы мындай бараандуу салым кошкон агайыбыздын арты кайрылуу болсун дейли. Кайра жаралуунун доору болгон улуу инсанды жоготуп отурабыз. Кыргыз Республикасынын баатыры, кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн саат 11:00 Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өтөт. Залкар инсанды, кыргыз эл баатырын эскерүү үчүн студияга белгилүү адабиятчы, филология илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги мына ушул Бексултан Жакиевдин өмүрүнүн соңку жылдарында жанында жүргөн белгилүү адабий ишмер Садык Алахан болду. Садык агай, сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сизге рахмат. Сиздей шакирттери ошол адабияттын баягы ийне жибине чейин талдаган сиздердей адабиятчылар агайдын дагы көп жаңы жагдайларын, чыгармачылыгындагы жаңы жактарын издеп табат, элге чыгарат деген ишеничтебиз. Бүгүнкү программаны Талайгүл Чабдарова, Расул Багышбаев алып барды. Ал эми режиссердук пультту Чынар Асылбекова башкарды. Эфирди Facebook'ка видео аркылуу чыгарган кесиптешибиз Бермет Камбарбекова болду. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламаттуу болуңуздар. Саламатта калыңыз.